Туугандар, ушул видеону максималдуу таркатып коюңуздар. Биз бут кийим тандоодо бир нерседен адашат экенбиз. Эмнеден? Чочконун терисинен жасалган бут кийимди байкабай алып кийип жүрө берет экенбиз да. Мисалы, мына бул кроссовки, бут кийим. Мында болсо ушу комбинация болуп жасалган чочконун териси турат. Кайсынысы? Байкадыңыздар? Мисалы, мына ортодогу сыйдаң, аябай бут кийимди көркүнө чыгарган материал бул чочконун териси экен. Мына ушул ортоңку бөлүгү. Ака, мынаны көрсөтүп коюң эле, мунун айырмасын кантип билсе болот? Айырмасы бул жерде чочконун кожасы өтө сулуу көрүнөт да, кроссовкаларды алгандачы. Бизде өтө көп да, эми кайсы фирма экенин атабай эле коеюн, бирок элдер өздөрү байкаштырса жакшы болот. Уйдун кожасы мынчалык көрүнбөйт. Мына чочконуку өтө бул Кытайда көп ушул нерсени иштелет да. Кожасы дагы арзан. Ушул материалды көп иштелет да. Бизде дагы көпчүлүк кийгендер ушуну кийип алышат ушул. Билбей эле. Билбей, көп билишпейт да. Айтсаң анан таң калышат. Ушул материал чочконукучу. Ушул чочконун материалы экен. Көрдүңүздөрбү? Мындай тешик сыяктуу, сыйдаң, замыш сыяктуу материал болот экен. Бирок кандай гана түс болбосун, ушу бут кийимди көркүнө чыгарат экен. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн ушул материалдан жасап чыгарышат экен да. Муну эми биз дин жолунда жүргөндөн кийин, шарият менен жашагандан кийин бул эми бут кийим. Ушунча, мисалы, биздин денебиз канча килограмм болсо, ошончо килограммды көтөрүп жүргөн бутубуз ушул бут кийимдин ичинде болот да. Анан мисалы кээде суу кечип калабыз, бутубуз тердейт. Бул чочконун терисинен жыт, мындайча айтканда, биздин бутубузга, байпагыбызга сиңип калбаш керек да. Ушул жагынан дагы биз бир аз такыбалык кылып койсок, аябай жакшы болот да. Ушул нерсени билип алайлы. Буга чейин мисалы билбей, адашып, билбеген абалда алып кийген болсоңуз, эми ал баягы мындайча айтканда сиз билбей калдыңыз да. Азыр эми мындан ар жагына бир аз маани берип койсоңуз жакшы да. Баары бир адал жаныбардын терисинен жасалган бут кийим кийген бул эң жакшы нерсе. Биринчиден такыбалык, экинчиден мусулманчылыкка туура келет. Мына уйдук болмачы. Бул уйдук. Набук болчу, азыр кожасы дагы бар. Ал деле жакшы, бул азыр образец экен, мындай чийип коюптур. Бирок мына уйдук мына билине сразу элечи, кожасычы. Ошол айырмалап койсок жакшы болот да. Көпчүлүктө бизде көпчүлүктөр кийип жүрөт. Намаз окугандар деле көпчүлүк балдар билишпейт да. Эми айта албайсыз, сен ушундай кийип алыпсың депчи. Мен азыр уктум бул нерсени, билип алганым жакшы болду да. Ошон үчүн ушул видеону таркатып коюңуздар дегенибиз ушул, туугандар. Баары чочконун терисинен алысыраак боло берели. Чочконун терисинен.